Assalamu alaikum Cemal. Manас айылының тұрғындары мына бүгін бізде Талас районының Манас айылында марафон өтіп жатады. Рыскулов Дайырбакевский арналған марафон. Алла разы болсын сіздерге. Сотқа сатқан байкелердің ақшасы болуса келіп дейді. 3700 сом ақшалай екен. Чоң рахмат, Алла разы болсын сіздерге. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Бүгүн 17 апрель. Шу жаштар демилге көтөрүп чыгып, азыр Талас жүрөбүз. Базарды айланалы деп ушу дайындан отат буюрса. Дайыр байкенин каражатын чогултканга ушу Манас айылынын жаштары аракет кылып жүрөбүз буюрса. Эртең барыңыздар ушу марафонго келип берип коңуздар. Алла ыраазычылыгы үчүн. Дайыр байкебизде буюрса эртеректен Индияга жиберели. Assalamu alaikum, урматтуу Манас айылынын жаштары. Мына Кудайдын бир демилгеси менен бүгүн Манас айылынын жаштары чогулуп Талас шаарынын базар тегерин айланып, ушу бир 5-6 командага бөлүнүп, ар бир аятты кыдырып кыйын чогулттук. Талас элине Алла разы болсун. Көптү көрсө көл болот, көл толкуса сел болот дейт. Мына 1 сомдон куралып, Кудай буйрса бүгүн 39.500 сом акча чогулду да. Бир 4-5 сааттын аралыгында 39.500 сом акча чогулду. Эми ушул акча Кудай буйрса бир себепкер болуп, Дайыр байкенин ден соолугу бир көңүл, ооруган жери бир аяк бир шифасына тийсин деген бир жакшы үмүтүбүз бар. Баарыңыздарга Талас эли Алла разы болсун. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат. Буюрса мына Дайыр байкенин өзүнүн бир туугандары да келди. Азыр өздөрү чогулган каражатты айтып койсун. Данияр байке. Assalamu alaikum, кыргыз элим, туугандарым, бир туугандарым. Бүгүн ушу инемдин оорусуна байланыштуу марафон уюштуруп жатып, ушу рахмат элиме бүгүн үзүлбөй келип беришип атат. Дагы бул эле бүгүн эле токтоп калбайт, алгач жактан чогулуп беришип атат. Россиядан, Америкадан элиме ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Эми бул туугандардын бүгүнкү күндө азыр 150 миң бул туугандар чогулттук. Эми дагы ушу менен токтоп калбайбыз, дагы чогултабыз. Анан эми элиме ыраазычылыгымды билдирмекмин. Бүгүн эртең менен 10дон баштап кечки 6га чейин деди, эл үзүлбөй келип атат. Рахмат элиме. Урматтуу айылдаштар, мекендештер, биз ушул Дайыр байкебизге чогулуп жаткан каражат боюнча бүгүнкү күндүн отчету ушул айылдаштар бу жерде бир туугандар бардыгыбыз 3 базардан чогултуп 70 миң рубль акча чогулттук. Дагы колдон келген жардамыңыздарды берип, салымыңыздарды кошуп кетиңиздер. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Бүтүн эле кыргыз элине баардыгына чоң рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу Манас айылынын тургундары, бир туугандарыбыз, байкелер, инилер, агалар. Бүгүн марафон болуп өттү. Буюрса марафондун жыйынтыгы чыкты. Бүгүнкү күндө айылдан чогулган каражат 868.670 сом болду. Анан бая жаштар аракет кылып базарларды кыдырган акча 50.670 сом. Ошондо бүгүнкү күндө общий суммасы 919.340 сом болду. Баарыңыздарга Алла разы болсун. Буйруса мына Дайыр байкенин туугандары, Дайыр байкенин өз колуна 92 миң сом беришиптир бүгүн. Анан Дайыр байкенин Данияр байке, бир туугандары, эже карындаштары буйруса эртең 150 миң сомду биздин толуктап эртең бизге бере турган болду. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Байкелер, инилер, баарыңыздарга Алла разы болсун. Ошо Дайыр байкебиздин ден соолугу азыр оор болуп турганына байланыштуу ошо 2-3 күндөн бери ошо жалпы элге кайрылып орозо күнүндө Кудайдын эң ыйык айы, султан айы орозо айында ошо Дайыр байкебизге бир колдон келген жардамыбызды берейли деп 2 күндөн бери, 3 күндөн бери группаларда маалымат жүрүп атат. Ошол себептен эле баарыңыздарды ушул жерге чакырып атабыз. Чакырган себебибизден ошол атайын алыстан бери бир эмес 2 ашып ашып байкелерибиз да келип отурат. Андыкта уруксат этсеңиздер ушу айылыбыздын башчысы Айталиев Козубак Кудузбекович байкебизди чакырып бүгүнкү чогулушту ачык деп жарыялап коелу уруксат этиңиздер. Келиңиз Козубак байке.
Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар, Өмүралиев айыл өкмөтүнүн жашоочулары, баарыңыздарды Кудайыбыздын Аллах Таалабыздын улуу күнү болгон Оросо күнүңүздөр менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Аллах Таалам ошо Оросо Рамазан айы менен бирге биздин айылга, деги эле жалпы Кыргызстаныбызга, кыргыз элибизге, дүйнө жүзүндөгү мусулман бир туугандарыбызга тынчтык берсин, ыйман берсин, ынтымак берип, көп жакшылыктарын насип кылып, кыргыз элибиз өнүп өскөн чың ден соолукта, ырыстуу, ыймандуу ынтымагы менен акыры кыяматка чейин Аллах Таалам сактап бизди өзүнүн кулчулугуна кана алган күчтүү мамлекет болушуга дуа кылайын. Орос айыңыздар куттуу болсун. Ана мен айта кетейин дегеним ошол, как ушу айыл өкмөтү катарында биз буга чейин дагы ошол 2-3 ушундай оор операциялуу жарандарыбызга жардамдарыбызды бергенбиз. Алды 80 000, арты 50 000. Анан ошо 4-5 күндүн ичинде биз дагы айылдык кеңештин депутаттары менен сессиясы өткөрүп, бир жакшы суммада жардамыбызды беребиз деп айтып кетем, Кудай буйруса. Анткени буга чейин ошо кайрымдуулук кылып, каражатты айыл өкмөтүнүн эсебинен бөлүп берип келебиз. Урматтуу туугандар, кармап аткан арызыңыздар кабыл болсун. Баарыңыздарга Аллах Таалам өмүрүн алып берсин. Үйүңүздөрдө ынтымак болсун. Мына азыр озогуңуз айтып кеткендей, айыл өкмөтү дайрымызга төшөп жатыр, ошого баарыбыз бир ынтымактуу болуп жардам берип коелу. Кудай буйруса дайрымыз дагы биздин арабызга кошулуп жакшы операция болуп тарткан аракетине баарыбыз тилектеш болобуз. Баарыңыздарға биринчиден денсаулык каалайм. Баардыгыбыз ушу Дайыр байкенин урматына чогулуп жатабыз. Иншалла. Кудайым эң биринчиден ошого шифа берсин. Муну азамат илибиз дагы Алла ыраазы болсун. Ушул көпчүлүк нерселердин баарын уюштуруп, адамдарга жакшылык каалап, канча деген жетимдерге, жесирлерге, мунжуларга камсап берип атат. Алла ыраазы болсун. Ушун Кудайым береке берсин, ынтымак берсин. Ana ошол Дайыр байкебиз Алайым аяк берсин. Көптүгүсү көрпүрөт дегендей, баардыгыбыз Кудай буйруса базар күнү колдон келишинче уюштуруп берип, жардам берет. Мына тынчтыгыбыз дагы азамат инибиз себепкер болуп, жакшы Кудай шифа берип аягып кетти. Эң биринчи Кудайдан шифа тилейлик. Анан экинчиден ошол баардыгыбыз эң негизгиси ак коргондагы ана кийинки сайдын ар жагыдагы ушу жаңарыктагы ортодогу жашоочулардын баардыгы колдон келишинче жардам берип уюштуруп берелик. Ассаламу алейкум. Мен бир тууган аталарым, бир тууган байкелерим, бир тууган инилерим сиздерге өмүр бою жалган жашоодо ийгилик тилесин айтам. Сиздер бар, мен ушул жашоону көрүп, ата-энем маңдайында, бир туугандарым маңдайында жакшы жүрөм. Сиздерге рахмат. Ушул Дайыр байкенин өтүп аткан оору менин башыман өткөн. Дайыр байкеге баарыбыз Кудайым буйруса тилегибиз чоң, жардам берели. Сиздерден суранып кетет экен. Мага жардам бергендей Дайыр байкеге дагы жардам берсек жакшы айып кетет деп үмүттөнөбүз. Сиздерге рахмат. Өмүр бою сиздерге ыраазымын. Чоң рахмат. Анда менсе кийинки сөзгө чакыруучу коногубуз баарыңыздарга эле таанымал кыргыз элине таанымал Азамат Байматов байкебизди чакыралы. Келиңиз. Атайын шаардан бери келип отурат. Агабызга да бир ыраазычылык кол чабуулар болсун. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу аталар, агалар, инилер. Сөз башында мусулман жан үчүн эң ыйык айлар болгон, ушул айлардын султаны болгон Рамазан айыңыздар кут болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Жараткан Аллах Таала бизди бул жалганда бир эле ирет жаратат. Ушул бир жаралган дүйнөдө биз таттуу жана татыктуу жашоону жашаш үчүн, ан үчүн бизде аракет.
Аллах Таала Куранда да айткан, силер аракет кылуучусуңар берекени берүүчү менмин деген. Биз үмүт кылуучубуз, ошол үмүттү кабыл кылуучу жараткан. Ошондуктан бул жерде мен баарыңыздарга ошол бир ынтымак, биримдикте болгондугуңуздарга мен аябай ыраазычылык билдирем. Бул Манас айылы, мына ошол азыр сүйлөп өткөн мына Тынчтык бир тууганыбыз, менин бул жашоодо бир ата бир энеден 5 бир тууганмын, бирок ушул жакшы жолдо табышкан менин канчалаган апаларым бар. Ошо көчөдө үй жайсыз жүргөндө, үй салууда алар бүгүн энем катары. Жана ошо тынчтыктай болуп, ден соолугунан жабыркап турганда, ушул төшөктөн тура албай турган мезгилинде себепкер болойлу бул себепти дүйнөдө деп чакырык кылганыбызда сиздерге окшогон бир айкөл, боорукер мекендештердин кошкон салымы менен катарда жүздөгөн мекендештер Кыргызстандын больницалары, медицинасы алы жетпей, үйүңөргө чыгарып кете бергиле деген адамдар сиздин алдыңызда сүйлөп турат. Буга сиздердин салымыңыздар чоң. Аллах Таала кимде ким кандай иш кылса, ал Кудайга маалым. Кудай үчүн биз жасайбыз, ал жараткан кандай сыйлык бериш, ал жараткандын иши. Ошондуктан Кудай буйруса ушул берген колуңуздарга Аллах Таала береке берсин, Кудайым бекем ден соолук берсин деп, бүгүн биз ушул кадамдардабыз. Кудайдан жөн эле куур эле үмүт кыла бербей, бир аракет кылайлы, бир мээнет кылайлы. Мээнеттин жыйынтыгында Аллах өзү кабыл кылуучу. Анан ушул мына ооруп аткан бир туугандарыбыздан Дайыр Байкенин дагы бүгүн ден соолугунан жабыркап, 4 баланын атасы, ушул эгерде сиздин биздин бүгүн кол кармашып, ынтымакта болушубуз зарыл болуп турат. Ушундай зарыл болуп турган мезгилде бүгүн биз кайдыгер болуп койсок, ушундай күндөрдө өтүп жатат. Мен коомду төрө кыдырып жүрүп, мына Кыргызстандын аймагын төрө кыдырып жүрүп көрүп жатам. Көңүл кош карап койгон айылдардагы ушундай кайрылуулар жерде калып, бүгүн канчалаган балдар жетим калып, ата мээримине зарыгып, эне мээримине зарыккан балдар жашап жатышат. Ошондуктан бул жерде ынтымактуулуктун негизги жыйынтыгы керек болуп атат. Ошон үчүн сиздерден көптөн көп өтүнүч. Эртең угуп аткан сиздердин, сүйлөп аткан менин башыма кайсы күн келерин эч кимибиз билбейбиз. Балким бизге бул Дайыр Байкенден да кыйын күн келип калышы мүмкүн. Муну эч ким кепилдик бере албайт. Ошондуктан колубуздан келишинче колдоо кылып, ынтымакта, биримдикте тургандыгыбыз өтө керек. Кодон алыс кылган жаратканым, Аллахым сен мээримдүү затсың. Биздин ушул уул кыздарыбызга жакшы кылган ишибиздин урматына сен ыйман бергин деп бир жакшыны үмүт кылып, бүгүн кадамдарды жасап, эне батасын, эл батасын алуу аракетиндебиз. Ошондуктан баарыңыздарга амандык тилейм, Кудай буйруса. Анан ушул иштин башынан аягына чейин бекем эмеде туруп бериңиздер. Мен дагы ушул Кудай буйруса аракет кылам. Баарыңыздарга бекем ден соолук, туткан орозоңуздар кабыл болсун. Мына былтыркы орозодон быйылкы орозого канчалаган бир туугандар жетпей калды. Канчалаган кырсыктарга учурады. Канча оору сыркоого учурап, ушундай оор күндөргө дуушар болушту. Бирок ошолордун катарында сиз, биз баарыбыз ушунчалык мына канча күндөр, секундтар, мүнөттөр, сааттар, канчалаган убакыттар өтүп атат. Ошол аралыкта бизди ар кандай сыноолордон сактап, Кудайым, бүгүнкү күнгө аман эсен жеткизгенде шүгүр дейли. Турган турпатыбызга шүгүр дейли. Ошондуктан баарыңыздарга амандык тилейм, бекем ден соолук, оорубаңыздар. Үй бүлөңүздөргө эки дүйнө бактылуулук берсин. Чоң рахмат, Азамат байке. Сөз жаңырып өтсүн, уруксат этсеңиз, келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар жана жамаат. Улуу жараткан Аллага мактоолор болсун, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга саламдар жана салаваттар болсун. Бүгүнкү мына эң жакшы жылдардын эң жакшы жылы мына Рамазан айы. Бүгүнкү ошо Рамазан айы пайгамбарыбыз саллаллаху айтты, ким Рамазан айы келип, орозо кармаган болсо, Аллах Таала аны энеден төрөлмө күнөөдөн Алла кечирет дейт. Бүгүнкү ошо кармаган орозоңуздар кабыл болсун, Алла Таала рахмат жакшылыгын алсын. Мына бул жерде болуп жаткан бир чогулуштун, айылдардын ынтымагынын чоң жакшылыгы мына бул нерсе бири-бирибиздин башыбыздын, жүрөгүбүздүн бириккенин белгиси. Канчалык ысыгын болобу, суукту болобу, оору жеңилин колдон алып, бири-бирибизге канчалык көмөк жардам бере турган болсок, Аллах Таала ошончолук элибизге, жерибизге жакшылыгын төгөт. Эгерде жердегилер дейт, жердеги макулуктар дейт, жердеги макулук адамзаттар жердегилерге ырайымдуулук кылсаңар дейт,
асмандагылар силерге ырайымдуулук кылат дейт. Эгерде сиз менен биз жердеги бир адамга болобу, мейли кайын нерсеге болобу, биз ырайым кылып жакшылык кыла турган болсок, Аллах Таала сиз менен бизге жердеги адам затына ырайым кылат дейт. Кайсы айылдагы, кайсы шаардагы адамдар дейт, Аллахтын дини менен жашаган болсо дейт, Аллах Таала асман жана жердин берекесин ашам дейт. Ошо туугандар, мына бүгүнкү ошо Кудайым буйруп, ушул Дайыр байкебиз Кудайым бир шифасын берип, арабызга ада кошулуп Кудайым буйруса, жамаатыбыз менен мына орозо кармачы эле, тарава намазга келчү эле. Эми бул оору дагы бир Аллахтан келген сыноо экен. Эми ушул сыноону ар бир адам сабыр кармап, жана артындагы турган сиз менен биз дагы ошол адамдын артынан эң жакшы нерсе бул дуа экен. Дуа кылышыбыз керек. Экинчиден туугандар, мына ким Рамазан башка күндөгү садака, бул чоң садака. Эгерде бирөөгө инсан садака кыла турган болсоң, жакшылык кыла турган болсок, орозодо кыла турган садака дейт, 10дон 700 даражага чейин көбөйтүлөт экен. Бул хадисте келет, эгерде ким Рамазан айында бир садака бирөөгө жакшылык кыла турган болсо, 10дон 700 эсеге чейин көтөрүлөт экен. Мына Кудайым буйруп, бардыгыбызды Кудай кааласа, көп түгүрсө көл болот дейт, көл аяң сел болот дейт. Ансыгандай бардыгыбыз колубуздун келишинче жүрөгүбүздөн эмне чыккан болсо, ошол нерсени Алла үчүн кошолу. Жана ошол нерсени Кудайым буйруп, дуа да кылалы. Жөн кош койсо эмес, артынан дуа кылалы. Жамаатыбыздагы, элибиздагы бардыгыбыз биргеликте. Ар бир Рамазан айында дейт, ким ооз ачарда дейт да, ооз ачарда. Ушундай дуа кылса дейт. Муса алейхиссалам сурап атыр да, Муса пайгамбар. Алла мен мына кандай жакын сүйлөшкөн пайгамбарымдан сен менен берчи. Аллах Таала айтат, Муса, сенден дагы ушундай бир Мухаммадтын үммөтү келет дейт. Сен экөөбүздүн ортобузда 70.000 парда болсо дейт. А бирок ушундай Мухаммадтын үммөтү келет дейт. Алар ооз ачарды дейт да, шашып дейт. Ооз ачарды эле шашкан экөөнүн ортосуна дуа кылса, экөөбүздүн ортобузда парда жок деп айтты дейт Аллах Таала. Муса менен пайгамбар менен Алланын ортосунда 70 парда болсо дейт. Ая Мухаммадтын үммөтү саллаллаху алейхи вассалам сиз менен биз ооз ачарда дуа кыла турган болсок, парда жок болот экен да. Мына Аллах Таала айтып атат. Ошого орозодо дагы дуа кылалы, ооз ачарда тургандар. Ошого Кудай кааласа, мына 18-де бардыгыбыз элондо жарыя кылып, бир жамаатыбыз менен, айылыбыз менен мейли ким канчалык салым кошкон болсо дагы ошого ыраазы болуп, бардыгыбыз кошуна колоңдолобу, кимис болобу, бир бияка бир үмүт кылып, жүрүңүз бир салымыбызды кошолу тууган деп сөзсүз насаат кылалы тууган. Канча Кыргызстанды көтөрө тургандай, Кыргыз өзү мусулман эли, биримдүү эл, башка нерсени көтөрүп койгонго да кудурет жете турган Алла мүмкүнчүлүк берет. Ошого Кудай буйруса, баары туугандар, сөзсүз келип салымыбызды кошуп кетели. Алла Таала ушу байкебизге шифа берсин, дава берсин, жакшылыгын берсин. Амин. Чоң рахмат. Аны эмесе кийинки сөз ушу Дайыр байкебиздин бир тууганы Данияр байкебизди чакыралы. Данияр байкебизден да бир 2 ооз сөз болсун сиздерге. Келиңиз. Ассаламу алейкум, жамаат. Ассаламу алейкум, бир туугандар. Ушу бүгүн алыс жактан ушу Азаматты инибизди угуп жүрөбүз. 17-синде Бишкек Москвага учмак экен. Бүгүн кечөөнү эле Бишкекте балдар чогулуп, газондо сүйлөшүп, бардыгы тала Бишкектен бир топ балдар бүгүн келишиптир. Мен ушуларга ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Ишиңерге ийгилик каалайм. Мына бүгүн ушундай мен негизи эле мурунку сөздөр менен айтканда губернатор, президенттерге чогулса эле эл ушунча, биз жөнөкөй эле карапайым элбиз. Мына бүгүн ушунча эл чогулганына мен аябай кубанычта сүйүнүп отурам. Элиме рахмат айтмакчымын. Мына ишылып ушу айткан сөздөрдүн баары кабыл болсун. Элим, журтум ушу көп түкүрсө көл болот дейт. Бир колдон жең, бир жакадан баш чыгарып, сиздердин мына келип турганыңызга бүгүн кеч эле угуп, бүгүн келип ушунча эл чогулуп турганына мен бир туугандарым атынан чоң ыраазычылыкты билдирмекмин. Иним ушу аягып кетсин, сиздердин араңыздарда, биздин арабыздарда кошул этелек кошулсун.
мына тынчтык иним да келип бүгүн сөздөрдү, жакшы сөздөрдү айтып кетти. Ошо тынчтык иним деле баягы канча жыл, 3-4 жыл мурун ушу оору менен ооругам да. Былтыр мен жанагы тамашалабайттым. Былтыр так пайда суу талашпадык го. Көрүп алып чочуп кеттим, айланайын. Мына ушундай болуп иним тынчтыкта бол элдин арасына кошулсун. Тамашалабайттым да, суу талаштык. Сугарып жүрүп сугаттым. Жакшы болуп калды алтыным. Эми ушундай болуп эле тынчтыктай болуп иним дагы элдин батасы тийип, көп түкүрсө көл болот дейт. Сиздердин артыңыздардан Кудай буйрса жакшы болуп кетсин. Сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирмекмин. Туугандарым, мына ушу мен кече Даниярды мурда эле көрүп жүрчүмүн, анан кече сүрөттөн көрүп алып, ушу элдин баарын Москвадан чыгып атат, Бишкектен чыгышып атат, айылдын балдары чыгып атат. Ушу элдерди айланса болот. Мына илгери эле кыргыз элибиз бири бири менен чабышып, бири биринен ушул эле сырттан жоо келсе баары биригип эле кайта сырттагы жоону жеңишип, мына ушул убакка чейин жеттик деп ойлойбуз. Ушу Манас элин метең ушу Даниярды тыштабайт деп ойлойбуз. Мына мен ушу жаштарга рахматымды айткым келет. Ушу жаштар биздин мына чөтө курактагы балдар, биздин өйдөлөр көп мындай оюндары тоң болуп, көп мындай эмете албай атат. Мына кече эле айткан мына ушунча эл чогулуп атат. Мен ушу жаштарга мечитке барсаң дагы жаш балдар Кудай ушул көп жүрөт. Анан ушу бүгүн ушинтип келип чогулуп аткан жаш балдарга мен көп рахмат айткым келет. Бар бол. Анан ушу Данияр балабыз мен балам эле деп коечу. Ошол өткөндө бир ооруп атты да укту элем. Анан ооруп айтып кетет деп ойлоп коебуз да кече сүрөтүн көрүп алып дайыр кече анан өзүм жаман болдум чын эле. Азыр деле жаман болуп атам. Анан эмне дейбиз? Ушу эл бар мүмкүн ушул дайырдын да бир Кудай колдосо бир айып кетет деп ойлойбуз. Биздин арабызга кошулуп, мына тынчтыкты дагы агасы Замир агасы менен чогуу байлап барабыз. Мына айыл да кандай деп сурап атат. Ой, мынтип атат, тигип атат, чогултуп атат, мына кеткен жатат. Анан келип атканда сүрөтүн көрүп, телевизордон көрүп, сүйүнүп, анан кийин карасак эле байнага келип калыптыр таласка тынчтык. Анан тиги Замир тааныштырды, мына баягы иним ушул деп. Мына дайырда ушинтип биздин арабызга аралашып кетсин деп үмүт этем. Ушу Манас эли чыдабайт, эл кыргыз эли чыдабайт деп ойлойм. Рахмат. Мына жаш кишинин атын алыстан уксаң, жанына келсең бир киши деген мына азамат инибиз дагы алыстан угуп жүрчүк. Мына жанына келсең бир киши дегенде мына кичекей эле жигит экен. Рахмат сага да, ушу алыстан келип, ушу элибизди колдоп, кыргыз элибизди, балдарыбызды айыктырып, ушу жардам берип атканга, ушу депутаттар, жанагы эмелер жардам бербеген, ушу сага окшогон кыргыздын жакшы балдары чыгып жардам берип атат. Кудай жардам кылсын. Ушу ороз айыңар кабыл болсун, орозо кармагандар. Ушу ороз айында шыпа болуп кетсин иниме. Бар болула, ушу аман болулар. Орозолор кабыл болсун. Мавляна иннака антатубур рахим. Ey жараткан Аллах, бардыгы сага муктажбыз. Ey жараткан Аллах, ар бирди көрүп билип турасың. Ey жараткан Аллах, ушу кылып аткан, ар бир кылып аткан кайрымдуу жакшылыктарды өзүң кабыл кылуучусуң я Раббил аламин. Ey Аллахым, ушу дайыр байкебизге ушу пендең өзүң шифа бер, өзүң дава бер, өзүң жакшылык бер. Биздин катарыбызга кош. Жана келаткан орозолорго да орозо кармап, ар бир кадамына жакшылык амалдар кылышка өзүң тофик бер. Аллахым, элибизге, жерибизге тынччылык, токчулук, афияттык, сак саламаттык бер. Сенин өкүмүңдү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн сүннаттар хижун аткарышка өзүң тофик бер. Малыбызга, жаныбызга, убактыбызга, эли жерибизге тынччылык, берекет, жакшылык бер. Ya Allah'ım mal can убактыбызды senin жолуңа жумшашка өзүң тофик жакшылыгын бер жараткан Аллах. Падышаларыбызга, чоңдорубузга имандын сабык хидаят бер. Эли жерибизге тынччылык бер. Ey жараткан ушу пендеге шифа бер. Ушу пендең өзүң шифа, өзүң дава, өзүң жакшылык бер. Ким эмне кочкон болсо, ким кайрымдылык кылган болсо, о Кудайым, аны өзүң убадаң бар. 100 эседен миллион эсеге чейин көбөйтүүң өзүң убадаң бар. Ey жараткан ким кайрымдылык кылган болсо, ким сабак кылган болсо, асмандан жерден келаткан балени кайтарам деген сен убадаң бар жараткан Аллах. Ey жараткан жакшылыгың баарын насип эт. Rabbana zalim anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Sallallahu ta'ala khayra khalqi Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amin amin rahmatullah. Урматтуу элим, байкебиз Рыскулов Дайыр Оңолбекович боор оорусуна чалдыгып, учурда абалы оор Кайдыгер Карабай Аксай орто мектебинде өтүп жаткан кайрымдуулук марафонуна сиздерди чакырабыз. Урматтуу жамаат, Кудай буйрса акча салына башталды. Азыр
Точный сумманы айтабыз бер санап өткөндөн кийин. Eri jigit elin saktasa, eri jigitти el saktayт. Карайлап турса азамат калайык калкы тиң жатпайт. О мал төкмөл дүйнөдөн ош кыйышты ким тартпайт. Тагдырдан келер сыноо көп туңгуюкка ким батпайт. Туягы ташка тилинсе туйлаган тулпар атаксайт. Канатын кайрып өксүсө шумкарда көккө күү какпайт. Адамзатка дарт берсе айнектей көзүн муң каптайт. Бирок дартка даба табылат. Сыйрылган жарат айыгат. О мийин десе жараткан оорудан пендең арылдат. Себепчи болуп жакшы ишке болсун алып барылап. Адамдык парыздың аткарууң айныгыс милдетей аруба. Bir turpaktan juurulgan, bir ayılda tuğulgan, bir bulaktan su içip, bir arıktan juungan, ayıldaş ağa tuğandar, bizgen akkara birdey buyurgan, birimdikten oygalçap, biri çıgalı kıyından, alsızdın arı tutböylü, arabızga koşulsun algıbatın güçtöylü, kayrımdı jomart boluga, kalayıktın ündöylü, jaratkan bergen sınonu, жалгыз тарткан майышат, жан күйөр эли колдосо, жан айласын табышат. Өчүрбөй үмүт жарыгын өмүрдү сактап калышат. Андыктан калкын келгилде, алдыңа келген уудуңа аянбай жардам бергилде. Рахматы Кудайдан, рахатын сезгилде. Ашууда калган уулуңду аттап тондоп көмөктөш. Азыркы шартта болбостур, ар кимдин жолу бөлөктеш. Бейтапка шыпа тиленип, бололу бүгүн тилектеш. Адамдын адам кадырын арманда калып билеткеч. Биз кечиктирбей шашалды оорунун кыйын азабы. Ар мүнөтү кымбатпа агабыздын абалды. Аярылабай шыр болсун алдыдагы сапары. Сакайып аман келишин сагынып тосуп алды. Өмүрдөн кымбат эмне бар, өмүрлөр эрите өчпөсүн. Айласы куруп уул кызы атам деп көз жаш төкпөсүн. Алда кандай болот деп алган жары чөкпөсүн. Көмөгү менен элинин көктөсүн, өмүр көктөсүн. Адамзат жасап алалат өмүрдөн башка өңгөсүн. Жан үчүн түшүп арачы жамы журту көптөсүн. Толкутуп турган көңүлдү толтурадың эй бөксөсүн.